Жетинин бири Кыдыр деп коет кыргызда. Шуну ойлоп, номер 7 мага добуш бериңиздер. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат. Кийинки сөз талапкер Ерматов Нурдин Манаповичтен. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу Кара Дарыялык туугандар, урматтуу шайлоочулар. Мана бизге чейин көп жакшы сөздөрдү айтып атат. Ошолорду эми кайталаштын мен ойлойм, кажети жок. Баарыбызга эле түшүнүктүү болуп турат. Мен өзүм жөнүндө айтсам, мен Ерматов Нурдин Манапович, өзүм Сузак районунун Ачы өрөөнүндө чоңоюп, ошол жерде мектепти бүтүп, андан кийин Жалал Абад шаарындагы мектепти окуп, андан кийин Дөмөр айылындагы Николаев мектебин бүтүп, андан кийин Кыргыз мамлекеттик медицина институтунун стоматология факультетин бүтүрүп, 2 жыл армияда жүрүп, андан келип 2093 жылдан бери ушу Жалал Абад шаарында, Жалал Абадда жашап, шаарга, областка кызмат кылып келе жатам. Окууну бүткөндөн кийин келип эмгек жолумду баштаганда врач-стоматолог, андан кийин 2008-16 жылдары Жалал Абад шаардык кеңешинин 5-6 чакырылышынын депутаты болуп, ошол депутаттык корпуста бюджет, экономика, салыктар боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы, ошондой эле социалдык, укуктук маселелер боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы, шаардык кеңештин төрагасы болуп эмгек кылып такшы алдым. Андан 16 жылдан баштап саламаттык сактоо тармагында областтык кам борборунун башкы дарыгери, андан кийин областтык үй-бүлө медицина борборунун директору, областтык саламаттык сактоо координатору болуп, андан кийинки кызматым Жалал Абад областтары аралык балдардын ден соолугун калыбына келтирүү Бакыт борбору деп аталган ишканада директор болуп иштеп келе жатам. Баарыңар билесиңер, детский санаторий деп коет. Балдардын мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугуна кам көрөбүз. Мен жана айтып кеткендей, эмне үчүн